Англиянын улуттук саламаттыкты сактоо системине кирген мамлекеттик бейтапканалар эми чет элдиктерден дарылануу үчүн алдын ала акы төлөөнү сурайт. Мындай мыйзам ушул жылдын апрель айынан тарта күчүнө кирет. Мурда каалаган киши ооруканага кайрылып акысыз дарылана алчу. Бирок мындай мүмкүнчүлүк мамлекеттик казынанын кемишине алып келди. Чет өлкөдөн келгендер биздин кызматтарды себепсиз эле ары акысыз колдоно беришин каалабайбыз. Дары-дармектер чектелүүдө. Алар эч бир акча төлөбөгөнүн көрүп жүрөбүз. Эми ооруканалар кимге акысыз жардам көрсөтүлөт, кимден акы алынат өздөрү чечет. Бийликтегилер чет элдиктер деле медициналык кызматтан пайдалана алышаарын, бирок бейтаптар башкалар сыяктуу салык төлөөсү керектигин гана эскертишет. Ал эми айрым кайрымдуулук уюмдары мындай мыйзам менен калктын аялуу катмарындагылар жабыркап калышы ыктымал деген пикирде. Биз менен иштеген дарыгерлер чек ара кызматындагы аскерлердей болгусу келбей жатат. Алар иммиграциялык абалдан көз каранды же каражаты аздар деп бөлбөй, жөн гана бейтапты дарылагысы келет. Бирок тартип башка нерсени талап кылууда. Балким Британ бийлиги мыйзамды артка кайтарышы да ыктымал. Алар алдын ала төлөм адам өмүрү коркунучта болгон маалда алынбайт деп ишендирүүдө.